Камчыбек Кылдыршаевич, кылмыштуулук боюнча мына азыр министрлердин күчү жетпей калды бугачы. Сиздин деңгээлиңизге алып чыгайын, эгер сиз дагы карабасаңыз, анда президенттин деңгээлине алып чыгыш керек болот. Мына көпчүлүк кылмышкерлерди ордуна койдуңуз. Фарм мафия менен бензин мафияны токтотуңузчу. Булар наркобарондордон өтүп кетти да. Сизге сунушум. Түшүндүм. Анан сырткары болду бу. Жооп берейинби же түшүндүм, болду бу. жооп бериңиз. Эми урматтуу депутаттар, Шайлообек Карабекович, кылмыштуулук боюнча өзүңүздөр билесиздер, бир жыл мурда кандай акыбалда болчу. Жакшы билесиздер. Бир жыл мурда кылмыштуулук боюнча мамлекетибизди бүт кылмышкерлер ороп алган. Айрыкча уюшкан кылмыштуулуктар ороп алган. Түштүктө өзүнчө мафияласы бар, түндүктө өзүнчө мафиясы бар. Кылмышкерлер бири вор закон болуп, бири положенец болуп, бүт Кыргызстанды ороп алды. Керек болсо мамлекеттик кызматкерлерди, депутаттарды жана мамлекет ишканаларга косула башташкан. Бүгүнкү күндө андай жок, билесиз. Андай жок. Азыр бир уюшкан кылмыштуулуктун мүчөсүбү, жетекчисиби, башкасыбы башын көтөрүп көрсүн, башын жанчыйбыз. Бир дагы уюшкан кылмыштуулук башын көтөрө албайт.